Саламатсыздарбы? Бүгүн биз Pinduoduo сайтынан оплата кетиргенди үйрөнөбүз. Азыр сиздерге мен башынан баштап көрсөтүп берейин. Так. Караңыздар. Биз Pinduoduo сайтына кирип, өзүбүзгө жаккан товар тандайбыз. Мен примерно эле азыр бир саатты заказ кетирип, кайра ошол эле саатты возврат кылып сиздерге көрсөтүп берейин. Мисалы ушул саатты ала турган болсок, мен жөн эле карагам, балдарыма мектепке саат деп удобныйраак ушул фитнес сааттарды карап көргөм. Мисалы ушул саатты мен заказ кетире турган болсом, караңыздар, бул Pinduoduo сайтында, Taobao сайтынан өзгөчөлөнүп, кичине башкачараак да. Taobao сайтында биз өзүбүзгө жаккан нерсенин баардыгын алып корзинабызга толтуруп алабыз. Бир эле магазинден бир канча бир нерсени заказ кылыш үчүн биз корзинага топтоп, анан бир эле оплата кетирсек болот. Бул Pinduoduo сайтында андай эмес. Ар бир заказды биз өзүбүзчө кетиребиз. Жана ошондой эле бул жерден эгерде өзүңүздөр заказ кетирем десеңиздер, бул 21 юандан заказ кылсаңыздар болот. Бир саатты. Жок, мен элдер менен чогуу групповой заказ кетирем десеңиздер, 7 юан 74 копейкадан алсак болот экен. Караңыздар, мен ар дайым айтып келем өзүмдүн окуучуларыма дагы, башкаларга дагы. Биз эмне заказ кылбайлы, брендовый болобу, обычный болобу, магазиндин рейтинги жалган бриллиант болсун. Биз эмнеге көңүл бурабыз? Биз ушул жердеги товардын, магазиндин ушул жакта живой отзывдарына жакшылап көңүл бурабыз. Например, ушул жерде 716 деген бул бизге окшоп алган покупательдерден ушундай фото отчет, видео отчетторун ушул жерге чыгарып беришкен. Караңыздар, эми кирип мынтип көрө турган болсок, мына бизге окшогон эле адамдар ушинтип алып, анан өздөрүнүн отзывдарын ташташкан. Киресиздер дагы шашпай, эринбей, ушул жерин скрин кылып окуңуздар, переводко салып окуңуздар. Бул абдан маанилүү. Кытайдан бери бир нерсе заказ кылып, анан шашып ушуп отзывын окубай эле кетирип калсаңыздар, анан сапаты жакшы да болуп калышы мүмкүн, жаман да болуп калышы мүмкүн да. Эми Кытайлар ар кандай да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө ушул жердеги отзывга жакшылап көңүл бурабыз. Келиңиздер, эми оплата кетирели. Ушул жердеги кызыл кнопканы басабыз. Например, мен ушундай саатта, например, кызылынан агынан карасынан эки-экиден ала турган болсом, кантип алабыз? Ушул акты басабыз. Анан бул жерде количествосын 2 деп басабыз дагы. Буну өзүнчө оплата өткөрүп алгандан кийин кайра эле ушул магазинге кирип, карасын басып, дагы 2 деп анан оплата кетиребиз. Биз сразу 4-өнү чогуу оплата кетире албайбыз. Анда болсо биз ушул бирөөсүн гана мен заказ кетирип көрсөтүп берейин. Ушул жердеги кызыл кнопканы биз басабыз. Бул жердеги биз адресибизди, например, мен ушул адреске кетирем, адрести алмаштырып коеюн. Мына бул жерден биз через WeChat аркылуу төлөсөңүздөр болот. Анан через өзүңүздүн банковский виза картабыз аркылуу оплата өткөрсөк болот. Эми бул жерден мен виза карта менен төлөгөндө көрсөтүп берейин. Менин картам Optima Visa Gold, виза карта. Эми биз ушул жерди басабыз дагы, анан кызыл кнопканы басабыз. Ооба, биз кызыл кнопканы басабыз. Эң астында бул өзү Кытайдын банктары, например, биздин Бакай банк, Optima банк, РСК банк деген сыяктуу банктар. Биз астына түшүбүз дагы, мына бизге мындай зарубежный заказ кетиргендерге биз ушул жерде карта деген жерди тандайбыз. Карта деген жерге өзүбүздүн эмне кылабыз? Картабыздын номерлерин жазабыз. Картабыздын номерин жазабыз. Мына виза карта деп меникин издеп тапты. Эми биз ушул кызыл кнопканы басып, бул жерде картанын данныйларын толтурабыз. Карта деген жерге бул жакта имя деп турат. Биз имяны толтурабыз. Азыр мен бул жактан картанын данныйларын толтуруп алып, анан кайра видеомду улантам. Биз мына ушинтип данныйды толтуруп алдык. Эми кызыл кнопканы басабыз. Бул жерге биз өзүбүзгө код ойлоп табышыңыздар керек. Унутпай тургандай код ойлоп табышыңыздар керек. Дагы бир жолу кайталайбыз өзүбүз. Бул кодду унутпаңыздар. Бул бизге картаны списание кылганга абдан керек болот. Мына көрдүңүздөр, Optima банктан, Pinduoduoдан оплата өттү. Керөөңүздөрдөн для списания акча сурайт, мына керөөңүздөрдөн сурабайт. Азыр сразу мага уведомление келди Optimaдан. Так, Optima банк где? Так, Optimaдан уведомление келди мага. Бул жактан запись экранына уруксат бербейт, ошон үчүн караңыздар, эми бул жерге киребиз. Мына 1 деп турат. Бул жакта жаңы эле кетирген заказым бул жерге ожиданияда туруп калды, көрдүңүздөр. Уже оплата обработка болуп жатат, анан грузовикке түшөт. Мына оплата кетирген ушундай.